Буга чейин биз ошо Өмүрбек байкени, Нуржан байкени, ошо Манас байкени көрүп өстүк. Ушундай улакчы болсок экен деп ниет кылабыз. Ниет кылып келдик буюрса. Мен Өмүрбеков Айтбек, 2004-жылы туулгам. Ушул айылдан жарык дүйнөгө келгем. Ошо бул айылда, ушул тоолордун арасында чоңой өскөнбүз, ушул айылда. Бул айылда улак ушул байкелер ээрчитип, ошо байкелердин арты менен өскөнбүз, чоңойткон. Ошо улактар айылда жакшы өнүгүп калды, жакшы чыгып алат, балдар чыгып атат, жаш балдар көп чыгып атат. Биринчи ушу 14-15 жашыман баштап келгем. Улакка аралашып, ушу айыл ичинде байкелерими ээрчип, улак чабып, ушу байкелерими алып чыгып жүрдү, айыл ичине чабып. Чоң УШИ лигага 18 жашымда баргам. Ошо УШИ лигадан ушу биринчи медалдарым ушул жерде. Ошо жетишкендиктерим ошо 2018 жашымда чапкам. 2023-жылы биринчи УШИ лигада оюн көрсөткөм. Ага чейин айыл ичинде эле район ушундай. Бул кубок ушу 2025 область поколение эмесинде жаштар арасында алгам, мыкты оюнчу болуп, Талас область жаштар чемпиону болобуз. Ошодон мыкты оюнчу болуп, аталып, ушу кубокко алгам. Мыкты оюнчу болом деп эми аракет кылабыз, ниет кылабыз. Ошо Кудай буйруп, Кудай насип кылып коюптур, жеттик. Ошо мыкты оюнчу болуп аталдык. Үйдө 7 тууганбыз. 7 тууган байкем бар, улуу байкем. Спорт школду бүтүп келген. Азыр тренер болуп иштейт. Өзүм ата-энем жөнүндө тааныштырсам, ата-энем ушу мал багып эле ушу айыл ичинде чоңойгон. Мал чарбага карабай эле. Ошо андан кийин 7 тууганбыз. 7 тууган улуусу апчем бар, 96 жылкы. Ал турмушта. Андан кийин эле ушу 3-үчүсү мен, андан кийинкилер майда кичикерээк. Үйдө эле алар. Айтбек, ошол улак ойноп гана тим болбосоң көп деле көрөт болуш керексиң. Ошол азыр кимдин оюну жагат, негизи сыналгындан буга чейин кимдин оюнун көрүп, мындай ошолордон ушундай ойносом деген кыялдар болгон эле. Буга чейин биз ошо Өмүрбек байкени, Нуржан байкени, ошо Манас байкени көрүп өстүк. Ушундай улакчы болсок экен деп ниет кылабыз. Ниет кылып келдик буюрса. Ошо аракет кылабыз, Кудай буюрса. Алардын эмнеси жагат? Ошолордон эмнени үйрөнөсүң? Мисалы, көрүп деле ойносоң болобу? Ооба, алар эми күчтүү оюнчу, мисалы, алган улагын гол кылат. Ошонусу менен бааланат жакшы. Ошолорду көрүп, ошондой улакчы болсок экен деп тилейбиз, ниет кылабыз ошондой. Мына быйыл республикалык деңгээлде өткөн жаштар арасында чемпионатта чемпион болдуңар, мыкты оюнчу болдуңар. Анан ошондон кийин эл сени көбүрөөк тааный баштады десек болот. Инстаграмда катталуучулардын саны көбөйдү. Айыл жергесинде сени мындай таанып башташтыбы? Ооба, бул жөнүндө жакшы эле көрөрмандар болду. Ошо көбүнчө артка салт эткени менен көп кишилер таанып эметти, баары эле салта деп. Ошо чемпион, биз бир ай сбор өттүк жаштар чемпионатына. Бир ай менет кылдык, балдар 12 бала бир жерде. Ошо анын үзүрүн көрдүк, буюрса чемпион болдук, Талас областы жаштар. Көпчүлүк улакчылардын ата-энеси, мисалы, кой балам ойнобо деп мындай тескеринче коркуп тураттар, бирок буга чейин чемпионатта көрүп калдык. Атаң дагы, энең дагы, бир туугандарың бүт бар колдоп барыптыр да. Негизинен алар деле жаракат алып каласың деп айтабы же тескеринче дайыма колдоп турушабы? Мени үйдөн атам менен ушу байкем, бир тууган байкем колдойт дайым. Анын апам бир аз каршы, апасынын жүрөгү бир аз слабый болот да. Баары травма албаса экен деп. Эми каршы болгону менен үйдөн улакка чыгып атканда дуа кылып, апам узатат дайыма улакка чыгарда. Атам менен байкем ар дайым колдоп келатыр ушуга чейин. Анан мына жаныңдагы турган күлүктү буга чейин айттың, азыр мүнөзүңү айтып берсең, анан өзүңө кандай аттар жагат? Келечекте кандай атты минсем, чапсам деп кыялданасың? Мен өзү ушу оозу жумшак, ойнок аттарды көп чабам. Бул мага жазында алгам. Оозу бир аз катуураак болуп, көп улактарга чаба электим, жаңыдан үйрөтүп баштадым буюрса. Эми үйрөнүп кетсе,
Ушуну чабабыз чоң оюндар Кудай буйрса. Мен жаш кезде ошо милиция болом деп кыялданчумун аябай. Анан ошо улакка кызыгып кетип, ошо айылда байкелер эсип жүрүп, анан улакка кызыгып кеттик аябай. Ошо азыр биз ушу улак немеси менен жүрөбүз. Ушу улакты до конца чабып, ошо ынтымак командасына кошулсак экен деп ниет кылып атабыз буюрса. Биз айылдан 3-3 бизде да өнүккөн, биякта 3-3 көп чабабыз. Тойлак, ушундайлар болот. Биз ошо 3-3төн тай бир торпо утканбыз. Ошол эсте калгандары ошолор болду. Анан чоң командадан ошо бираз контракт түзүп эле ошо контракт кылабыз. Үйдө ошо атам да өзү атка кызыгат. Ошо кичкей кезинде бираз ат күлүп чабып, бираз саяпкер болуп калган атам. Ошо атам топтоп берип, ушундай кылган. Ошо жаш 14-15 жашымда бир сарат бар болчу. Чакан бир сарат бар эле. Ошонун арты менен ошого минип, ошол ойноп жүрдүк. Мен райондор аралыкка Пегас деген атты минчим. Бул Пегас Хунандандан баштап өзүм баккам 2 асына чейин. Ошо өзүм болчу, анан азыр сата бергенбиз. Азыр ошо ушул эле ат бар. Жанымда мына Айтбек мырзанын иниси турат, бир тууган иниси Умар. Умар, сага да улак оюну жагабы? Кимдин оюндарын көрөсүң? Анан ат минген жагабы негизинен эле? Менин атым Умар, мен 6-классында окуйм. Айылда улактарга барам. Телефондон ынтымактардын оюндарын көрөм. Байкемдин оюндарына барам да башка. Келечекте улакчы болоюн деген ойлор барбы? Анан кайсыл позицияда ойногуң келет? Коргонуудабы же чабуулдабы же жекеме жекедеби? Анысын билбейм. Такасы чугат. Мен саяпкерден деле андай эметкен эмесмин, кичине үйрөнүп эле. Ошо атты өзүм чабып жүрүп, ошо өзүм көндүргөм. Бияктан чабып жүрүп, өзүм көндүргөнгө аракет кылам.